Техноблок рубрикасы болду. Биз болсо таң менен программасын улантабыз. Бизге жаңыдан кошулуп аткан көрүүчүлөрүбүз бар болсо, кутман таңыңыздар менен дейли. Азыр эшикте суук, канча градустай болуп атат? Азыр эшикте бул жол менен -6 градус болуп атат. Бирок ооба. Эгерде сиз -6 градус суукта сыртка чыгып өзгөчө үшүп жаткан болсоңуз, башкача үшүп жаткан болсоңуз, анда биз айталы, биз үшүгөн жокпуз, Ооба, биз анткени бугу свитерлердин свитерлерин кийип отурабыз, ыраазычылык билдирели. Ал эми биздин кыш келгенде эле мисалы көбүнчөсү айымдар ойлонуп баштасаңар керек, мен кандай кийим кийсем экен, ал сулуу дагы болсун, жылуу дагы болсун деп. Ооба, ушул туура келет экен да. Мына ушуну кийип алсаңар, бардык тараптан төп келет, урматтуу эле. Ал эми биздин студиябызга келген коноктор бар. Азыр сиздер менен бир өзгөчө бир кесиптин ээлери менен сүйлөшөлү. Ооба, сүйлөшөлү жана тааныштыралы. Аскар Думанаев, модельдик агенттиктин директору, жана Кантемир Раймов, модель, Жанара Акунова, модель. Кош келиңиздер. Кош келдик. Маанайыңыздар жакшы? Жакшы, абдан жакшы. Суу болуп келипсиңер. Рахмат. А дегенде эле модельдик агенттиктин ачылганын азыр эфирден сыртка сүйлөшүп калсак, 3 жыл болду дедиңиз, 3 жыл болду. 3 жыл мурун абдан чоң тоскоолдуктарга кабылып турчубуз. Анткени Кыргызстанда модельдик агенттиктер дээрлик жок болчу. Азыркыдай эркек балдар модельдик агенттиктерге терс көз карашта болчу да. Жигиттер эле эмес, кыргыз эли бүтүндөй модель деген сөздү дээрлик билбегендей сезилчү да, кабыл алышчу эмес. Кыздарды, эркек балдар эмес, кыздарды дагы мындай терс көз карашта болчу да. Азыр болсо жыл өткөн сайын өнүп баратабыз, элдеге дагы кандайдыр бир ойду, жаңы түшүнүктү киргизип өнүгүп баратабыз. Ошол менен кубанып отурабыз. Сиз өзүңүз баягы жаш болгонуңузга карабастан, бирок модельдик агенттикти жетектейт экенсиз. Анан канча модельдер бар, канча келип кетишет, канча иштешет, балким такай иштеп жүргөндөр, алар менен иштешкенде контракт менен иштейсизби же жөн эле келип жакса иштеп, жакпаса кетип калышабы, кандай болот ал жагы? Негизи көптөн бери иштеп жүргөндөр дагы жок эмес. 3-4 жылдан бери иштеп жүргөн модельдер бар. Негизи модельдикке дагы үйрөнүү керек. Негизи бардык эле нерсенин өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот эмеспи, ошондуктан аны дагы окуп, билип, түшүнүп дегендей подиумда баскан өзүнчө бир өнөр. Азыр ушуну эле Кантемирден сурайлычы биз, Кантемир чынында модель болуп жүрөт экенсиз, анан подиумга басыш керек, аны билиш керек, моделдин өзүнүн бир эрежелери бар дегендей. Азыр сиз эмнелерге катышып жүрөсүз модель болуп? Мисалы, же сүрөттөргө чыгып атасызбы, эмненин жүзү болуп жүрөсүз? Албетте, ошол модель болгондон кийин ар кандай сынактар болот, ушундай конкурстарга катышып, анан фотосессиялар болот. Ошолорго катышып, азырынча ошол. Өзүңүздүн кесибиңиз кайсы? Өзүм азыр студент. Ошол анан мындай экинчи мындай хобби катары ушулан моделдик кесип. Студентсиз кайсыл кесипте окуйсуз? Мен жанагы үйлөрдүн чертожун, мындай айтканда архитектор. Модель дегенде эле мисалы айымдарды биз билебиз. Модель айым тамакты аябай кылдаттык менен жеш керек, диета кармаш керек, суу керек, бою узун болуш керек. Өзгөчө бир параметрлер бар. Ал эми мырзаларга кандай сунуштар? Мырзалар деле ошентип тамакты аз жеп диета кармайсыңарбы же андай кыйналбайсыңар ал жактан? Ал жактан билбейм, башкалар кандай, мага бирок айырмасы деле жок. Сиз ушундай мисалы азыр иштеп жүрүп туруп толуп кетсеңиз, модель боло албай каласыз, туурабы? Ооба. Демек, балдарга деле туура келет экен. Спорт менен ошол денеңди чындап туруш керек. Спорт менен көбүрөөк анан жеңил атлетика боюнча чуркап туруш керек ошол. Жана баягы КВНди дагы көрсөтүп калышты эле, бир миниатюра кылып, экөө бири-бири менен маек кылат экен да. Анан кийин Таня десе, да дейт экен, сен канча килограмм чыгасың десе,
жанагы 25 десе ай семейиз деп туруп берки мынтип жок болуп кетти дейт да. Ошол сыяктуу баягы күлкүлүү дагы бир ушундай жаратып келишет. Анан кээ бир учурда аябай кыйын деп келишет. Анан мен бир өзүм баягы өзүмдүн тажрыйбаман өткөзгөнмүн. Ошто бир фармацевтикалык бир компанияда иштеп жүргөндө биздин кыздар атайын мисс болуп чыккан даярданышкан да. Ошол эле отделдин кыздары. Анан ошондо бир модель келип алардын жөн эле басканын даярдаш үчүн 1 ай кеткен. Жана кыздардынчы көрсө баягы Жанарадан сурабайлыбы? Ошону сурабайлыбы? Көрсө мынтип башкача басат турбайбы кээ бир кыздар? Анан аны түздөш керек. Ооба, модель болуп чыгуу үчүн чынында кыйын дешет да. Анан модель сөзсүз сулуу болуш керекпи же ал бою узун ушуларына жооп бериш керекпи? Кандай болуш керек? Бою узун да болуш керек, акылы да болуш керек. Эми фотосессияларга бою узун кыздар деле кереги жок. Анткени сүрөттөн көрүнбөйт. А ошо подиумга чыгыш үчүн кыздар бойлуу болуш керек. 175тен өйдө болуш керек. Сиз кандай моделсиз ошондо? Мен фото модель болом. Эмечи, мисалы чет мамлекеттеги модельдер аябай көп акча табышат да. Алар ошол кесиби менен миллиардер болушат, ошол кесиби менен өздөрүнүн бактысын табышат. Ал эми бизде кандай ушул жак акча табуу жагы маселеси жакшы элеби? Жакшы эле. Аябай күлкүлүү суроо экен койсуңбу? Жакшы эле. Жакшы элеби? Жетиштүү, Жетиштүү. Аскар айтсаңыз, мисалы бул атайын агенттик да. Канча бир адамдарды тарбиялап чыгарасыңар, анан кантип тарбиялайсыңар? Мисалы ошо бастырышты, ошол эле тамак жешти. Эми эң негизгиси ошо рацион жана спорт менен машыгуу, эркек балдар үчүн дагы, кыздар үчүн дагы. Анан дефиле деп коет, подиумда басуу өнөрү. Аны биздин эски модельдер жаңы модельдерге үйрөтүшөт. Анын дагы фиксация деген өзгөчөлүктөрү бар. Подиумда бир линия менен басуу, эркек балдар үчүн кандайдыр бир мындай өзүнүн брутальность деп коет, ошону көрсөтүү, кыздар болсо өзүнүн женственность деп коет, ошону көрсөтүү эң башкы максат болуп эсептелинет. Анан кийин андан тышкары актерлук чеберчилик жана фото позирование деп коебуз. Сүрөткө түшүү өнөрүн. Ушул жерден сурайлы. Сүрөткө түшкөндөр көп, азыр ар ким өзүнчө модель Инстаграмдан карасаң, чынында атайын сүрөткө түшүүнү да үйрөтөсүздөрбү? Анан кандай мындай кыймыл аракеттер жасалат? Албетте атайын өнөр керек, буга дагы ага да үйрөтөбүз. Рабочая сторона деп коет. Өзүң жакшы көрүнгөн жагы ракурсы. Ракурсту тандайбыз. Позаларды ар кандай мындай жөнөкөй Инстаграмда позалар менен модельдик позалар кыйла өзгөчөлүнүп турат, анткени модельдер үчүн кийимди кандайдыр бир бутиктерден сиздер айткандай бугунун мисалы кийимдерин көрсөтүү үчүн өзгөчөлөнтүп, аны кандайдыр бир мындай жарнамалап бериш керек, кооз көрсөтүү үчүн ар кандай позалар бар да өзүнүн. Көнөктөр үчүн башка позалар мисалы. Ал эми casual стилдеги мисалы кийимдерди кийгенде таптакыр башка позалар керек да. Ар бир кийимге жараша өзүнүн туру турпаты. Анан айтсаңыз, сиздин агенттигиңизге мисалы модель болуш үчүн эмес, жөн гана өзүнүн жашоосун бир башка жака нукка өзгөртүү үчүн мен мындай басканымды, турганымды өзгөрткүм келип атат деп келишеби, кайрылса ошондо? Албетте, биз 12 жаштан үйдө кыз уландарды алабыз. Ата-энелер көбүнчө келишет, мен кызымды кандайдыр бир мындай жакшы нукка өзгөртүү үчүн, өзүн жашоосун өзгөртүп, кандайдыр бир кызыктуу кылып, анан өзүн
айым катары сезимин арттыруу үчүн алып келишет. Балдарды болсо ата энелери кандайдыр бир воспитание үчүн алып келишет да. Тарбиялаш үчүн. Тарбиялаш. Канча сомдон силердин агенттикке барып модель боло алышат? Мисалы, акча төлөп киришсе керек, Акча төлөө бул өзлөрүнүн эле жана эмелерине кетет, портфолио түзөбүз фотосессияларга. Андан тышкары жана айтып кеткендей дефиле, фотопозирование, актерлук чеберчилик сабактарын берүү үчүн эле кетет ал акчалар. 4000 сомдун тегерегинде бир айга, бир айдан 3 айга чейин окуу жүргүзүлөт. Бул адамдын өзүнөн. Мисалы, кээ бирлер эрте бат-бат үйрөнүп кетишет, кээ бирлер болсо кандайдыр бир үйрөнүү үчүн же көнүү үчүн кыйла көп убакыт. Түшүнүктүү. Кантемир, мисалы, сиз бул агенттикке келгенде кантип өттүңүз? Кастинг болдубу? Сиздин келбетиңизге карап алыштыбы? Боюңузгабы? Эмне кылып өттүңүз? Жөнү көчөдөн барасаңыз жүр бизге деди. Меники таптакыр башка болду. Мен Бишкекке келгенде биринчи бул Аскат байке менен таанышып калып, анан ошол жерде анан сүйлөшүп, ошол анан ошентип эле. Бирок негизи мен бул курсту башка агентстводон өткөм да. Ошол. Россиядан. Россиядан ошентип анан 4 ай ал жерде курсту окуп өтүп, ал жерде. Моделдикти ал жактан окуп келгенсиз. Ошол жерден окуп келгем. Ошол келип анан бул байкебиз менен сүйлөшүп, анан контракт түзүп, уже моделдик жактан ошол байкем агентствосын тандап. Подиумдарда баскансызбы? Ооба, баскам. Эң алгачкы басканыңыз кандай? Же болбосо адашып чалынып кеткен учурлар болобу? Ушундай учурлар көбүрөөк болот, бирок мен да биринчи жолу басканда ушундай аябай толкундап, сүрдөнүп, ушинтип анан баскам, бирок биринчи басканым Кудайга шүгүр андай болгон эмес, бирок экинчисинде ошондой болуп кеткен, кичине жана фиксация болгон жерде фиксациядан кичине алмашып кеткен, бирок көрүүчүлөргө билдирген эмесмин да, сразу оңдоп кеткем да, башка неме кылыпчы. Азыр жанагы YouTube каналдарында ушундай модельдердин така менен барат, монт кыймылдап база албай жүргөндөрүн баягы өзгөчө топтом кылып койгонго, мырзаларда ал нерсе болбосо керек, айымдарда көбүнчөсү кыйын, баягы аябай бийик тактакан. Бийик такалогия алганда Жанара сизде болгонбу? Жок, болгон. Болбой элемесиз да? Азыркы учурда фотомодельмин деп атасыз да, анан сүрөткө түшүүнү аябай жакшы үйрөнсөңүз керек, Ооба. Мен өзүм кичинекей кезимден эле аябай сүрөткө түшкөндү жакшы көрчүмүн. Анан өзүм бирок модельный бизнеске көңүл эле бурган эмесмин. Курбум чакырып калган, курбум менен барып ошо Аскар байке менен көрүп калды. Мен келип сүйлөшүп чакырды. Мага аябай жагып, өзүм дагы көнүп калдым. Келип модель болуп калдым. Азыр сүрөткө түшкөнүңүздө мисалы кээ бир кыздар бар да, мисалы бир сүрөткө түшүп алган кайра болбой атат, кайра түшөр, мисалы 10-20 жолу сүрөткө түшөт да. А сиз бир жолу эле сүрөткө түшүп коюп болду десеңиз керек, өзүңүзгө жакса керек, же сиз деле ошондой бир көп түшөсүзбү? 1-2 сүрөт жетиштүү эле. Себеби сиз билесиз эми кантип түшүш керек экенин, Анан баягы кээ бир кыздар баягы сүрөткө түшөбүз десе эле башкача болуп баштайт го, мындай. Оңдоп чийретип. Сиз антпесеңиз керек? Жок. Атайын барса болобу ошол сүрөткө түшкөндү үйрөнүү үчүн сиздерге? Ооба. Менденби? Жок, сиздерге ошол агенттикке. Ооба, болот. Албетте. Негизинен баягы модель дегенде Кыргызстанда өзгөчө кыздар тарабында ал модель бекен деген сыяктуу ой келет да, кээ биринде ушундай ой жаралат да. Азыр муну түшүндүрүп келатасыздар болуш керек, Ошо 3 жылдан бери ачылып биринчи кадамдар таштагандан бери көптөгөн тоскоолдуктарга туш болдук, көптөгөн стереотиптер, менталитет баягы эле кыргыз элинин ою башкача, башка нукка бурулчу да модель дегенде.
кыздарды мындай жеңил ойлуу ооба ошондой түшүнүк алып келет да көп мындай айтуулары боюнча мырзалардын айтуусу боюнча бирок азыр тескерисинче болуп калды тескерисинче модель дегенде суктанып карап модель дегенде кандайдыр бир вау деп жакшы ыраазычылык билдирели бүгүн бизде конокто Аскар Дубанаев модельдик агенттиктин директору Кантемир Раймов Жанара Акунова модельдери болду бизге ыраазычылык билдиребиз сиздерге өнүгө берсин модельдик агенттигиңиздер дагы өнүгө берсин баарын сулуулай бериңиздер ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр биз мына ушуну менен сиздер менен дагы коштошолу Айпер Адам Кулов Алмазшер бир болдук таң банай программасы күнүгө алып бардык күнүгө саат 8ден баштап 9га чейин сиздер менен бир саат бою бирге болобуз кайрадан жолугушуу үчүн коштошолу аман болуңуздар